Ол жерде ар бир жыл сайын төңкөрүш болду. Бирөө комага түшүп аран кутулду. Бак, аман калды. Бир саясатчы көрдү. Мушташасыңарбы? Парламент ишине кирип алып мушташ болчу айдан. Ошол жерде мушташ кыла, ошол жерде сүйлөшкүлө, жакташкыла, парламентке дасыккан элдин улуулдары болуш керек. Бизнесмендер эмес. Биз мугалимдин статусун керек болсо президенттен баалуу, президенттен сыймыктуу, президенттен дагы сыйлуу орунга көтөрүшүбүз керек. Бир мандаттуу округ менен биз элди бөлөбүз. Таптакыр бөлүнөбүз анда. Депутаттар бөлүнөт. Балта кескендей бөлөбүз. Түшүндүңүзбү? Бул опурталдуу жол бул. Мындан артык дагы кайсыга түшүшүбүз керек биз. Мындан да кылдый. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалды сары эсеп салып карасак, турукташуу боло элек деп кыскача айтат элем да. Көптөгөн мамлекеттер тыштан карап турушат. Кыргызстанда эмне болуп кетер экен? Демек, инвестиция таптакыр токтоп турат десек болот. Саясатчыларыбыз дагы 5-октябрдагы канабайрандан кийин эмне кыларын билишпей, алар дагы токтоп калды. Мурунку система менен иштейин деген аракет кылгандары бар. Мурунку система кандай? Ал бирөөдө күч болсо ошонун жанына чогула калуу. Бул система да жакшы иштебей жатат. Себеп дегенде чогула калайын десе, элдин көзү ачылып калган. Анткени эгерде сен мурунку баалуулуктарды айтып, идеологияны айтып, парламентаризм деп жүрүп, кыйкырып жүрүп, анан барып эле азыр Садыр Жапаровго кошулуп калсаң, эл кайта айтышы мүмкүн. Сен кечөө эле парламентаризм деп жүрбөдүң беле? Деген сыяктуу арсар күмөн убак болуп турат да бүгүн. Бизди мындайча айтканда туруктуу өлкө катары кабыл албай жатат. Ошол жакынкы кошуналар дагы. Алыскы кошуналарды жөн эле коелу. Мына ушундай акыбал. Эгерде биз бул саясатты уланта берсек, күчтүү президент деген. Бул бийликтин кумары биздин саясатчылардын жаңы мууну алмашпай калды. Бийликтин кумары бул көчөнү, элди көчөгө алып чыга берет. Ар бир жылда алып чыгат эми. Азыр мына ошол убакыт кыскарып баратат. Биринчи 15 жыл болсо, анан бир 10 жыл болсо, анан 5 жыл болсо деп отуруп 3 жылга жеттик. Көрдүңүзбү? Эми бул убакыт кыскара берет. 2 жыл, 1 жыл, 6 ай. 6 айда ар бир мүмкүн саясатчылар элин алып чыгып, жактоочуларын алып чыгып, керек болсо криминалдык элементтерди кошуп, мынагу биздин тыш жаткан борборубуз Бишкекти дайыма опурталдуу абалга, дайыма биз кыйналган абалга алып келе берет. Мындайча айтканда, ушул шаарда жашоочулардын дайыма кабатырлануусу ушул болуп калды. Бишкек бир кандайдыр бир согуш таласына айланды. Согуш таласы деп койсок болот да. Мындан чыгуунун бир гана жолу бар. Бийликти бөлүштүрүш керек. Болбосо тынчыбайбыз. Болбосо уланган, кеткен ушул жол боюнча бишкектиктер чынында аябагандай азап тозокту көрө турган болду. Бүгүнкү күндө мен кече окудум, 70-тен ашып калды окшойт талапкерлердин саны. Алардын арасында сиз да барсыз. Ушул сиздин президенттикке талапкер болуп келе жаткан негизги максаттарыңыздын бири эмнеде? Кыскача айта турган болсо, урааным 3 эле сөздөн турат. Бул эркиндик, акыйкаттык, билим. Эркиндик бул парламентаризм, эркиндиктин түркүгү. Биз парламентаризмди сакташыбыз керек. Парламентаризм биздин каныбызда. Биз илгертен кыргыз ири олтуруп түз кеңешип кескен бармак оорубайт деп, дайыма курултай түрүндөбү, кеңеш түрүндөбү парламентаризм башкаруу болуп келген. Кыргызда бирдиктүү хан эч убакта тарыхта болгон эмес. Ошол парламентаризм атадан калган мура сыяктуу, биз ошол парламентаризм багытын күчөтүшүбүз керек, өстүрүшүбүз керек. Экинчи акыйкаттык. Акыйкаттык бул биз көз карандысыз сотторду жасамайынча бизде экономикадан, саясий багыттан, дегеле башка багыттардан өсүү болбойт. Ар бир президент келгенде
мынтип жаңылыш ойлонуп атты. Эгерде мен ушул сотторду шайлап койсом, ушул сотторду башынан сылап койсом, булар мени сакташат. Эч ким сактаган жок. Акаев ошентип ойлогон, Акаевди эч ким сактаган жок. Бакиев ошентип ойлогон, Бакиевди да эч ким сактаган жок. Атамбаев да ошентип ойлогон, Сооронбай Жээнбеков да ошентип ойлогон. Андай болбойт. Сотторду чыныгы көз карандысыз кыла турган болсок, анда бүгүнкү окшоп бизнесмендер барып парламентке олтурбайт. Бүгүнкү парламентти карасаңар, 80% бизнесмендер. Алар сотко ишенбегендиктен өздөрүнүн бизнесин сакташ үчүн барып олтуруп атат ошол жерге, жумушун кылбай. Парламентке дасыккан элдин уулдары болуш керек, бизнесмендер эмес. Бизнесмендер эгер сот акыйкат болсо айтат, соттон көрүшөбүз деп коет. Көрдүңүзбү? Бул оор багыт, бирок бир 5 жылдын ичинде мында бир чоң, зор тепкичтерди кылып койсок болот. Мисалы, механизмдерин сурай турган болсо, анткени жалпы сөз болуп атат да. Бир эле нерсе, мисалы соттордун тандоосу, ротация деп коет эмеспи? Компьютер чечсин. Ким каяка барарын? Президент чечпесин, парламент чечпесин, компьютер чечсин. Билим деңгээлине жараша, Мындай айтканда компьютер чачат да, ким каяка барарын. Ошондо эгер Первомай райондук сотту келип президенттик администрациядан бүгүн чалып айтып атпайбы? Баланчаны кама, баланчаны чыгар деп. Кадимкидей буйрук берилип атат да президенттиктен. Ошол буйрук мурунда берилип келген, ошол азырда уланууда ошондой нерселер. Анда андай болбойт. Анда сот айтат, кечирип коюңуз, сиз мага көрсөтмө бербеңиз. Мен каяка барарымды кийин компьютер чечет. Дейт дагы көз карандысыздык пайда болот. Көрүп атасызбы? Билим жөнүндө айталы. Билим бул бизди Кыргызстанды жакынкы 5 жылдыкта, 10 жылдыкта, 15 жылдыкта туңгуюктан алып чыга турган бул билим. Бизде деген канча деген уул кыздарыбыз төрөлүп жатат. Ошолордун билим биз убактуу бере албагандан, алардын көбү билим албай Россияга башка жака барып кул болуп иштеп жүрүшөт. Эгерде ушул жерден биз билимди бере турган болсок, ага акчанын кереги жок да. Биз мугалимдин статусун керек болсо президенттен баалуу, президенттен сыймыктуу, президенттен дагы сыйлуу орунга көтөрүшүбүз керек. Ошого президент жанагы калбай иштеш керек. Президенттин артынан коом ээрчийт. Коом ошондойго жеткенде мугалимге эң биринчи керек болсо маян эмес, эң биринчи кадыр керек. Анын ордун көрсөтүш керек коомдо. Бул Кыргызстандагы эң баалуу, эң сыйлуу, эң алдыңкы профессия мугалим болуш керек. Биздин айылдарда, ар бир жерде волонтерлор барыш керек. Эгерде биз сыйын кадырын көтөрсөк, керек болсо ар бир алыска айылда англисче сүйлөп калат. Мына биздин шаарда улуу кыздар неберелерибиз бар. Караңыздарчы, 2 жылда эле үйрөнүп атат. Бүгүн англисче билген кыргыз бер жагы дегенде 100 000 киши бар. Биз ошолордун потенциалын пайдаланышыбыз керек. Биз ошолордон суранышыбыз керек. Президент керек болсо чөгөлөп сураныш керек ошолордон. Урматтуу жарандар, Кыргызстанды көтөрөлү, Кыргыздын билимин көтөрөлү. Барып бериңиздер. Барып бериңиздер Чаткалга, барып бериңиздер Аксы Арпага, барып бериңиздер ушул Кыргызстандын эң жаман айылына. Ооба, мен силерге акча бере албайм. Ооба, мен силерге башка кыла албайм, бирок мен силерден суранам. Президент катары суранам. Кыргызстандын келечеги үчүн суранам десе, мен ишенем. Барат. Эч ким ошолордун кадырына жетпей турат. Эч ким алардан суранбай турат. Эч ким аларды идея берип алдыга көтөрбөй турат. Биз билимге көңүл бөлбөйүн, биз ошол нерсени көтөрбөйүн, Кыргызстан бул туңгуюктан чыга албайт. Кыргызстан анда бийлик талашуудан эле кумар алып, бийлик талашуудан муногу аянттан чыгып алып, менин тууганым президент болсун, менин бажам президент болсун, менин тагам президент болсун, менин досум президент болсун дегенден башка биз эчтеке кыла албайбыз дагы. Кыргызстан өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө доо кетиргенден доо кетирип, мамлекет катары, улут катары болуудан калып калыш чоң коркунуч жаралды бүгүнкү күндө. Мен тынч гана ушул жашка келдим, абройду алдым, тынч эле олтуруп өзүмдүн жашоомдон кумар алайын, өзүмдүн жашоомду бир жакшы өткөзөйүн деген ойго келгем. Ал жөнүндө да айткам. Бирок караңызчы эмне болуп атат. Караңызчы, сүрмө топ. Кандайдыр бир чогулган эл, агрессивдүү маанайдагы, мындай айтканда коркутуу, опузалоо менен кыргыз элин башкарса болобу. Мен ошого кейидим да. Болбойт да мындай. Ай, биз деген
Эркиндикти сүйгөн элбиз. Эркиндик үчүн каныбыз төккөн элбиз. Бизди башыбыздан баспаш керек. Бизди коркутпаш керек. Болбосо эмне деген кеп? Парламент бир жуманын ичинде бир спикерди шайлап, баары 90% кол көтөрүп, бир жуманын ичинде алар кандайдыр бир себеп менен өзүнүн оюн 180%га өзгөртүп, тиги спикерди кетирип, жаңы спикерди дагы эле 90% менен шайлап атса, демек бул жерде опузалоо механизми, коркутуу механизми, демократияга туура келбеген механизмдер иштеп атканын көрбөй жатабызбы? Көрүп атабыз, сезип атабыз. Анан ушул учурда коомго чыгып айтыш керек болуп атат да. Ай, коркпогулачы, башыңарды көтөргүлөчү, сен кыргызсың, сен деген ата бабаң кыргыз болуп найза кармап келген. Сен өзүңдүн ак жүрөгүң менен, басмырлоо менен эмес, сатып алуу менен эмес, өзүңдүн жүрөгүң менен, акылың менен шайлачы. Мен ушулдан пайдаланып, мен Сооронбай Шариповичке да кайрылуу жасагым келип атат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз дайыма парламентаризм деп жүргөнсүз. Сиз өзүңүздүн ишиңизде, өзүңүздүн сөзүңүздө парламентаризмди өстүрөм деп жүргөнсүз. Бүгүн күч пайда болду. Президенттик деген. Мен суранат элем. Биз сизди сыйлап, сыйга татыктуу деп ушу парламентаризм деген үчүңүз дагы көп сынатпай жүрдүк. Бирок бүгүнкү кезде президенттик деген күч алып бара жаткан кезде бул туура эмес экенин көрүп туруп, өзүңүздүн оюңузду айтышыңыз керек кыргыз элге. Чыгышыңыз керек. Идеяны айтышыңыз керек. Анткени канча сизге миңдеген ишенген эл сизди күтүп турат оюңузду. Президенттик болобузбу биз? Парламенттик болобузбу? Мен суранат элем. Айтыңыз ушуну. Мен ушуну айтып суранат элем. Бул оюңузга биз дагы көпчүлүк, мен мисалы үчүн кыргыздын жараны катары эле кошулмакмын. Анткенде чындыгында биздин эл бир аз, сиз жогоруда айтып кеткендей, ошол эле парламент саат сайын өздөрүнүн идеяларын өзгөртүп, ал өздөрүнүн ошол барган кадамдары менен коомчулуктан бир топ ишеничтен кетип жатышат десем де жаңылышпайм. Президент болуп келгенде мен президент бийликти алам деп келип аткан жерим жок. Президент болуп мен бийликти берем деп келип жатам. Президентти болушунча кыскартыш керек. Сиз билесизби? 120 парламент депутаттар жардамчылары менен, машиналары менен 800 миллион бюджет кетирсе, президенттик аппарат 1,4 миллиард сом коротот. Кайсыга? Эмне үчүн? Парламент, толук парламент сизден 2 эсе акча аз коротуп атат. Биринчи кезекте президенттин бюджетин 4 эсе кыскартыш керек дагы, ошо 3 бөлүгүн Кытайдын карзынан жабаланан көрөк. Кытайдын карзын жапсак чоң пайда болот. Эмне үчүн мамлекетте болгон бардык структураларды биз дублировать этип президенттин аппаратына кошуп алганбыз. Андай болбош керек. Премьер-министр өзүнүн ишин аткарыш керек. Президент болсо арбитр катары. Эгерде коалиция кура албай жатса, эгерде өкмөт менен элдин арасында түшүнүксүз болуп атса, өкмөт менен парламенттин арасында түшүнүксүз иштер болуп атса, конституция көрсөтүлгөндөй арбитр болуп туруп бериш керек. Мына бүгүнкү күндө өзүңүзгө болгондой, ошол президенттикке талапкерлер жамгырдан кийинки козу карындай эле жайнап көп талапкер болуп жатат. Бул эмненин белгиси деп ойлойсуз? Бул ошол биздин менталитеттеги кыргыз 40 уруу элден куралган. Биз 1000 жылда дагы менин балдарым да, сиздин балдарыңыз дагы эч убакта өзүнүн уруусун унутпайт. Биз 40 уруу эл, ошол эле сарбагыш, саяк, ошол эле азык, черек, же болбосо адигине ошол боюнча калат 1000 жылдан кийин дагы үмүт. Ошол үчүн бизде лидерлер көп. Лидерлер көп жерде парламент гана системасы иштей алат. Президент болгондо бирөө болсо бир жагы таарынат. Анан кийин дагы адан калгансып биз түндүк түштүк болуп бөлүнөбүз. Аны айткыбыз келбейт, бирок чындыгы ошондой. Чындыгы ошондой. Баары бир бөлүнүүлөр бар, коомдо бөлүнүүлөр бар. Аларды биз жөн эле айтып, бирок саясатта колдонуп атабыз түндүк түштүк деп, көрүп атабыз анычы. Бул бар, бул кетпейт. Мындай нерседе парламент гана сонун чечет. Келсин парламентке шайланып. Жанагы босогону 3% эмес, 1%га чүрүп коюш керек. Ошондо бир депутаттан болсо дагы партияны баштап келет. Бул бир мандаттуу округтан эч кандай айырмасы жок.
10-15 bin добуш алсаң ансыз да келесиң. Болгону бир мандаттуу округ, бул ошол жердин кулунуна гана айланып калат. Мисалы, Таластан шайланып келсе, бир мандаттуу округтан депутат. Ал Таластын гана сөзүн сүйлөйт. Ал иши жок болот. Жалал-Абадта эмне болуп атканы, Ошто эмне болуп атканы, Баткенде тажиктер чек арада мушташып аткан, анын иши жок болот. Ал Таласты гана сүйлөйт. Бир мандаттуу округ менен биз элди бөлөбүз. Таптакыр бөлүнөбүз анда. Депутаттар бөлүнөт. Балта кескендей бөлөбүз. Түшүндүңүзбү? Бул опурталдуу жол бул. А партиядан болуп келсе, ал эртең Оштон алыш керек, эртең Таластан алыш керек, Чүйдөн алыш керек. Ал депутат жок дегенде, Ошто мындай маселе болуп атыр деп сүйлөйт. Жалал-Абадта мындай маселе болуп атыр деп сүйлөп, бул биздин элди биримдикке ынтымакта кармап турат партиялык система. Эмне үчүн партиялык система керек? Бир пайыз кылып койсок, бул жерде да ызычуу болбойт Бишкекте. Эми айтабыз да, 1%-тан өткөнүңөр келдиңер, депутат бол. Эми сен 3000 киши сени шайлап тур, эми кыйкырбай айналайын. О шаарды жайына койчу. Биз тынчылыкта жашайлычы. Ой, эч ким бизге ишенбей калды. Эч ким келбей калды. Магазиндер тонолуп бүттү. 4 күн калтылдап отурабыз, баарын жаап алып. Балабызды чыгаргандан коркобуз. Кызыбызды көчөгө чыгаргандан коркуп калдык, кыздарыбызды. Биз адамдай болуп жашайлычы. Мушташасыңарбы? Парламент ишине кирип алып мушташкылачы айланайын. Ошол жерде мушташкыла, ошол жерде сүйлөшкүлө, кучакташкыла, бири-бириңерди тапкыла дагы ошол жерде болсун биздин мушташ, маданияттуу мушташ болсун. Идеялардын мушташы болсун парламентте. Биз эмне кылып атабыз? Мына көчөдө чыкмай, жанагы келген саясатчыларды сабамай, бирөө комага түшүп араң кутулду. Бак, аман калды. Бир саясатчыбыз көрдүңөр. Ушу кантип болсун? Муну эл карап турат да. Ой, кошуналарыбыз карап турат. Чет өлкө карап турат. Бул кандай жашоо бул? Бул уят болуп атабыз. Ансыз да кээ бир державалардын президенттери кыргыздарды шордуу эл деп атады. Шору арылбаган эл экен деп атады. Мындан артык дагы кайсы түшүшүбүз керек биз. Мындан да кылдый. Токтотолу дагы акыл калчап туура жолду тандап алалы деп атабыз. Ошону көрсөтүп атабыз. Бирок бийликтин кумары деген бийликтин кумары экен. Баягы сүрмө топ жок деп туура эмес идеяны көтөргөн кишини дагы алдыга салып алып келип баратат. Качан акылыбызга келебиз? Биз 4 жолу ушудан куурадык. Акаевди куурадык президенттигинен. Бакиевди дагы президенттик түбүнө жетти. Атамбаев эмне болуп олтурат? Жээнбеков эмне болуп кетти? Ай, биз 4 жолудан эми сабак алалы да, акылдуу киши бир жолудан сабак алат экен. Биздин коом 4 жолдан сабак алалы. Биздин жолубуз парламенттик жол, президенттик жол. Бул биздин шорубуз. Президенттикке эгер багыт ала турган болсок, бул жерде ар бир жыл сайын төңкөрүш болуп турат. Бийлик деген эмне? Кыргызстанда 5-6 президент болуп кетти. 5-6. Эч бирөөнүн аброю бир укмуш көтөрүлүп аткан жок. Мен Кыргызстанда жападан жалгыз тарыхый кино тарткан режиссермун, жалгыз. Бийлик деген эмне? Бийлик деген колдун кири ал. Мен кала берем жападан жалгыз Курманжанды тарткан режиссер болуп. Мага жетиштүү өзүмдүн мындайча айтканда комплексин толтурууга сөздөрчү. Бийлик мына бирөө азыр милдетин аткаруучу болуп отурат президент. Эмне ал президент деген? Бул топурак, чаң, идеяң жок болсо бул болбогон нерсе. Маегизге чоң рахмат. Мындан арда келип биздин маалымат агенттик менен байланышып, ушундай бир жакшы элде дух берген, элге деген ушундай көңүлүн көтөргөн биздин улуу кыргыз эл экенибизди дагы бир даңазалап айтып, эртеңки келе жаткан урпактарыбызга сен деген бийлик үчүн күрөшпө, сен деген эл үчүн, кыргызды тилин өндүрүш үчүн, дилин өндүрүш үчүн, духун, рухун өндүрүш үчүн сен деген кыргыз болуп чоңоюшуң керек деген бир жакшы ойлоруңузду эл менен бөлүштүрүңүз. Чоң рахмат келгениңизге. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.